Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт. Тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы, айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болду. Уюшкан кылмыштуу, кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Мәселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекеттик органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт.